Bilesizби? Beyişke düşkөн adam dagы өкүнөт экен. Beyişke düşkön adam эмнеге өкүнүшү мүмкүн деген суроо жаралат. Анткени бейиште бардык жыргалчылык бар. Бардык рахат бар. İnsan эмнени кааласа ошол нерсе заматта болот. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат, бейишке түшкөн адам бир нерсеге өкүнөт. Ал дагы болсо эмне? Аллахты бул дүйнөдө эскербей өткөргөн убактылар үчүн. Зикир чалбай, Куран окубай өткөргөн ар бир убактыбызга, текке кеткен убактыбызга өкүнөт экенбиз тууган. Мисалы, зикир кылуу үчүн бир дараттын болушу шарт эмес. Кыблага карап отуруу шарт эмес. Жумуш кылып атсаңыз, машинада кетип атасыз, музыканын ордуна зикир кылалы. Аллахты эстейли. Эртең бейишке Аллах бизди рахматына алып түшүп калсак дагы өкүнүп калбайлы.